Умрага барган Баткен облусунун 8 тургуну карантинге алынды. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү билдирди. Алардын бири Кадамжай, ал эми 7-си Баткен районунун тургундары. Алынган маалыматтар боюнча карантинге алынгандардын ден соолугу канааттандырарлык, эч кандай коронавирустун белгилери байкалган эмес. Бүгүнкү күндө Баткен облусунда абал туруктуу, бардык соода түйүндөрү, базарларда азык-түлүктөр сатылууда, базар баасы көзөмөлгө алынган. Ошондой эле бардык коомдук жайларда, мекеме ишканаларда дезинфекция иштери жүрүүдө. Азыркы умрадан келгенде Баткен облусу боюнча 8 киши катталды. Бирөө Кадамжайдан, 7-өө Баткен районунан болгон. Бүт баары текшерилди. Кече күндөн бери уже врачтардын көзөмөлүндө азыркы күндө мына отдельный ар бири отдельный ушу палаткада, изолированный палаткада жатышат. Бул эми кооптонуудун кереги жок. Буларды биз жөн эле алдын ала текшерип, ошо бир дагы кырсыкка биз жолуп калбайлы деген, бирок азыркы күндө акыбалдары бүт баары жакшы, анализдери бүгүн чыгат. Булар буюрса, булар өздөрүн жакшы сезип атат, өздөрү макулдугу менен келишти түнү.